Баарыңыздарга салам. Бул сабакта it жана this деген сөздөрдүн айырмасын жана качан колдоноорун талдайбыз. Эки сөздүн it бул, this бул деп которулат, бирок айырмасы эмнеде? Эң биринчиден this деген сөздү талдайбыз, кеттик. This кыргызча которгондо бул деп которулат. Эки кейсте колдонобуз. Биринчи жакында турган бир нерсе колуңда же жаныңда көрүнүп турса, бир нерсе ошол колдонулат, ошону айтыш үчүн. This is my phone. Бул менин телефонум. Мына колуңда телефон бар. Экинчи кейс, жаңы бир нерсени тааныштырып же бир адамды тааныштырып атканда колдонсок болот. Мисалы, This is my mother. Бул менин апам. Жаныбызда турат, тааныштырып жатабыз, же кандайдыр бир жаңы теманы, жаңы тамактыбы, жаңы болгон нерсени тааныштырганда биринчи жолу this is баланча жана дүкүнчө деп айтабыз. Ал эми экинчи сөз it ал деп которулат. Ал нерсе. Бул эмес, ал нерсе. Мисалы, 3 кейсте колдонулат. Биринчи, мурун айтылган же буга чейин белгилүү болгон нерсени айтыш үчүн колдонулат да. Мисалы, this is my phone and it is new. Бул менин телефонум, анан ал жаңы. Бул экинчи сүйлөм it's new деген биз билген телефон жөнүндө айтылып жатат. Демек, this is деп отурбай it's new деп айтабыз. Ал жаңы. Экинчи кейс, бир нерсени сүрөттөп же улантып сүйлөгөндө колдонулат да. Мисалы, This is my dog, it's funny. Бул менин итим, ал абдан күлкүлүү. This is melon, бул арбуз, it's very delicious. Ал абдан таттуу. Демек, бир нерсени сүрөттөп жатабыз. Сүрөттөп жатканда көбүрөөк колдонот. Мисалы, it is rainy. Азыр жаан болуп жатат. It's very beautiful. Бул аябай татынакай экен. Ал аябай татынакай экен. Үчүнчү кейс. Ошондой эле аба ырайын, убакытты, аралыкты айтканыбызда ар дайым it колдонулат. Мисалы, It's cold today. Бүгүн суук болуп атат. It's 7 o'clock. Азыр саат 7 болду. Эске калыңыздар, убакыт, аба ырайы, аралык бир нерсени сүрөттөгөндө ар дайым көбүнчө учурда it колдонулат. It's very cold, it's windy, it's funny, it looks nice, бул аябай сонун көрүнүп атат. It's 7 o'clock, it's December, жана башка. Демек, эстеп калуу үчүн эреже абдан жөнөкөй. Жаңы бир нерсени биринчи жолу көрсөтүп айтып атканда this колдонобуз. Бул this is book, this is Alina жана башка. Ал эми ал нерсе жөнүндө кайра сүйлөп жатсак, экинчи жолу it жол болсо, аны сүрөттөп, аба ырайы, дата жана башкаларды ар дайым it менен айтабыз. Да бир жолу маани бер. This дегенди сен сүйлөшүп жатканда колуң менен көрсөтүп айтуучу нерсе болот да. Ал эми it болсо, мурун айтылып калган нерсени эскерип жатканда колдонулат. Салыштырып көрөлү. This is a book. Бул китеп. It's interesting. Бул аябай кызыктуу экен. Ал аябай кызыктуу. Демек, тест тапшырма бул жакта сүрөттөрдү көрүп, сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы. Мисалы, биринчи сүрөттө киши баласын көрсөтүп айтып жатат. Аты Хасан деп коелу. Бул менин балам Хасан деп. Демек, эң тура This is my son Hasan. Бул жакта жанында турат, ошону көрсөтүп атап жатат. Экинчи, бул жакта кыз капкейкти көрсөтүп атат. Демек, жанында турат. Демек, эң тура This is cupcake. This is cupcake. Ал эми экинчи жолу ал капкейк жөнүндө сөз болуп атат. Демек, сүрөттөп атат, капкейк сонун экен, жакшы экен. Демек, эң туура It is good, it is tasty. Ал даамдуу экен, аябай жакшы экен. Ал эми саат 9 болду деп айтып көрүңүз. Бул убакытты көрсөтүп атабыз. Демек, эң туура It is 9 o'clock. Көңүл бөлүп укканыңызга рахмат. Катты алып, англис тилин үйрөнүңүз.